Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, арбаңыздар кайрадан биз сиздер менен эми тынбай ушинтип сиздер менен бөлүшүп турабыз туугандар. Биз жаңы эле келип 2 саат мурда келип эле материалдарга жөнөгөнбүз. Мен азыр сиздерге бир кыскача маалымат катары бөлүшөм. Азыр шашып алып келген материалдарыбыз. Арабаны сатып келдик. Бачок, мешалканы арендага алып келдик. Андан сырткары лабого бата тургандагыдай ушул 10 мешок цемент, тол, сетка мык, анын баардыгын мен азыр могул жактан айтып берейин туугандар. Урматтуу туугандар, бизде иш уже мынакей башталды. Иш башталды. Мен бир сиздерге бир кыскача суроо салайынчы туугандар. Могул биздин жасап аткан ишиңиздерге деги сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийга уялбай, тартынбай жазыңыздарчы, мен сиздердин оюңуздарды билейин туугандар. Эмнеге анткени билбейм, мен жакшы иштеп алымдардын жакшы сөздөрүнө таянып, бул болуп аткан иш албетте акыретибизге даярдык деп ушул айкөлдөрдүн колдоосу менен ушул жылга чейин иштер болуп келатат. Бирок, урматтуу туугандар, азыркы учурда ар кимдин ою ар кандай болуп турат да. Мен түшүнбөйм. Жада калса бир реакция жок. Бир канча жолу суранам, ой пикир жазгылачы десем, бир жазганга дарамет жетпейби? Мейли жардам бербесеңиздер деле мейли, бирок дарамет жазганга жететтер жок дегенде, же ушул видеолорду башкалар менен бөлүшкөнгө. Ай мейли бөлүшпөй деле коюңуздарчы, балким бирөөгө жаман көрүнөт турсуздар. Бирок туугандар, мен сиздердин бир оюңуздарды билгим келип турат. Кандай деги сиздердин оюңуздар? Бир конкреттүү түрдө жазыңыздарчы, сиздерден мен күтүп калам. Анан туугандар, мен азыр материал алып келдим. Эмне материал десеңиздер, так мына чектерди мен бирге мындай карап туруп эме алып кетейин. Бочка, цемент, анан кийин тол. Бул деген 6540 сом болду. Так, андан сырткары мына казан алдык. Казан деп сурап аттым элем. Крышкасы менен 1620 сом болду. Андан сырткары усталар тамак кылып жеген казан. Андан сырткары мына жерде лопата, челек, леска, перчатки, вилка жана башка ошо мык, сетка, арабасы кошулуп 5900 сом болду. Андан сырткары мына жерде 7300 сомго сетка мык кымбат экен. Сетка мык, зым, болгарка таш, арматура, кыска эле арматура. Ушулар мына ушунча болду. Жалпысынан мынакей 7300 сом. Так, мына жерде алып 5900га так муну кошкон болсок 5900га 6,5 кошкон болсок, андан сырткары мына жерде 1600 сомду кошкон болсок, муну 7300 кошкон болсок, бунун баардыгы бирип ушул 20 миңден тегереги каражатка биз азыр жаңы эле материал алып келдик туугандар. Ушул эми мен баарыңыздарга жок дегенде бир ой пикириңиздерди күтүп калаар элем. Келиңиздер, бир жазыңыздар. Мунун так суммасын айтып коеюнчу: 5900, 6000, 12500, 12500гө 1,5ды кошсок, казаны 1600, 1,5 дейин, 12500, 13, 14гө 7ни кошкон болсок, 21300 сомдук мен азыр материал алып келдим. Ал эми эртең менен дагы жолдон келатып усталарга ушул термос, жанагындай тефаль, жана башка ушул кемчиликтери 1800 сом болгон. Ошо менен жалпысынан бүгүн канча сомдук болуп калат? 23 миңден ашыраак каражатка материал келди. Эртең эми биз дагы 2 тонна, 3 тонна цемент алып келиш керек. Азыр эртең менен эле иш баштап турганы биз 500 грамм цемент келди да. Сетка мык. Анан могу мешалканы ушул ким каерде арзан берет? Ушул мешалка болсо жакшы болот эле. Анан бизге, урматтуу туугандар, бир буу иштеткени, бир жанагындай холодильник болсо жакшы болот усталаргачы. Казан таап келдик, могул жерге очокко тамак кылып жешет. Анан урматтуу Оштогу эл жакшылары, кимде мүмкүнчүлүк болсо ушул жерге азык-түлүк продукта жагынан дагы жардам берсеңиздер болот. Себеби 5 киши 3 маал тамагына бир топ эле бирткеле продукта кетет. Буну билесиздер туугандар, стройка кылып жүрөсүздөр. Ошого ой пикир жазыңыздар баарыңыздар. Мен баарыңыздардын ой пикириңиздерди күтүп калам. Ошол туугандар. Так, мен кайра эле кеттим, азыр материалды түшүрдүм дагы кайра кеттим. Эмнеге кеттим десем, усталарга продукт алып келгени кеттим. Усталарга бүт азык-түлүк продукт алып келгени кеттим. Анан төшөк, матрас керек болуп турат. Ушул экөөнүн жатканына төшөк алып келип турмун үйдөн, экөө-үчөөнүн. Анан 2 адамдын жатканына төшөк жетпейт экен, ушул төшөктөрдү алып келгени кайра кеттим. Ошого мен баарыңыздарды
эмне дейм, бир ой пикир жазыңыздарчы. Иш башталды туугандар, гана эми бир жок дегенде бир мындай жакшы сөз менен мындай лайктарды басып, жакшы сөздөр менен колдоп, бири-бирибиздерге айтып кеп турайлы суранычы. Рахмат, баарыңыздар тынч болуңуздар. Кечки амал дагы азык түлүк алып келгенде дагы да сиздер менен бөлүшөм. Арабанын средний алып келип 3700 сомго. Рахмат, аксер, Алла разы болсун. Ушундай туугандар.